ушул жалпысынан могу комузду черткенде дагы фонограмма чертпей кичине жандуу чертели деп көп жерден мындай принципке туруп атабыз. Эми болбойт, эми комузду көтөрүп алып да фонограмманы коюп мынтип элечи. ооба. Маймыл боло бербейчи. Вот, а так, Кудай буйрса, четинен ушинтип баштай берсек, сапатка өтө эле фонограмма чертпей эле, жакшы чертей эле, кызыктуу чертей эле дей берсек, Кудай буйрса акырындык менен өнүгөбүз деп ойлойбуз. Жакшы. Азыркы учурда ушул сиздин көз карашыңызда ушул комузга болгон талап канчалык болуп жатат бизде Кыргызстанда? Жакшы. Комуз чертүүгө. Жакшы болуп атат. Өткөндө эле көчмөндөрдө 1000 комузчу, андан кийин 600 комузчу, Ооба. анан жаштар дагы бардыгы мынтип кызыга беребиз да, мынтип чертеп элечи. Бул өзү жакшы да, бул Кыргыздын улуттук аспабы. Кыргыз деген көрсөтүп атпайбызбы? Тиги Америкада жүрсө деле, Лондонго барып деле комузду алып чертип туруп, ой, мына деп туруп. Сонун нерсе да. Туура. Мындан ары дагы көп кызыгуулар болуп, комузубуз өнүгөт деп ойлойбуз.